таанысыңары, бул Саймондун мисалы баарыбызга эле мисал да. Өзгөчө жаңы иш баштап атканда, балким жакшы жумушка киргенде, айлыгың көбөйгөндө, ошол нерсе финансылык сабаттуулук, эң жөнөкөй финансылык сабаттуулуктун жоктугу ошол кирешеңди балким чачып ийип, анан коротуп ийип, анан жанагынтип ашынып, акча коротуп, кутуруп, кийинип ийип, анан баардык тапкан, жыйган мал мүлкүңдүн баары бир убакта бир күнү жок болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн оюнчук эмес. Ошон үчүн финансылык сабаттуулук деген нерсеге аябай маани берип, анан ойлонуп, анан ушул нерсени кадимкидей мисалы жазганды, окуганды үйрөнөбүз го мектептен. Ошол сымал эле бул нерсенин уятчылыгы такыр жок. Финансылык сабаттуулук деген нерсени үйрөнгөнгө ар бир адам ашыгыш керек да. Мен да мисалы өзүм финанс дүйнөсүндө иштегениме карабай, жеке финансы, чоң корпорациялардын финансыларын карайбыз, бирок мен жеке финансыда, жеке дүйнөдө мен өзүмдүн чөнтөгүмдө кандай нерселерди кылышым керек экен, кайда инвестиция жасашым керек экен, тапкан акчамды кантип коротушум керек экен,